Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге боор үчүн эң пайдалуу болгон 3 азыкты сунуштамакчымын. Бул азыктарды рационго кошуп аркылуу албетте боорубуздун абалын жакшырта алабыз. Ошонун негизинде бүтүн организмибиздин дагы абалы жакшырат. Айтып кое турган нерсе, бул азыктар ар бирибиз үчүн өтө жеткиликтүү, таба албай, кыйналбайбыз. Ошол себептүү видеону көргөнүңүздөрдөн кийин буларды эртерээк алып колдонгонго киришесиздер деген ойдамын. Темага киришүүдөн мурда айрым адамдарга ыраазычылык билдирип өтмөкчүмүн. Буга чейинки акыркы видеону чыгарганда Алина деген карындашыбызга ушул жардам кылалы деп номерин жазып койгон элем мен макул. Анан ага негизи кызымдын дарысына 1700 сом акча керек болчу бир айга. Бирок айтуусуна караганда ага 10 000 сомго жакын акча түшүптүр. Ушул кайрымдуу адамдардан. Ошол кайрымдуу адамдардын ар биринен Аллах Таала ыраазы болсун жана баарыңыздарды дагы да ушул кайрымдуу болууга чакырып кетмекчимин. Анткени чындыгында бул өзүбүз үчүн жакшыраак болот. Биз башкалардын ушул оорун жеңил кыла турган болсок, жараткан биздин дагы оорубузду жеңил кылат. Бул дүйнөдө дагы акырытта дагы. Ошол себептен мүмкүн болушунча муктаж адамдарга көңүл буруп жардам берип жүрөлү. Аларды издештин деле кереги жок. Айланабызга бир аз ушул карап койсок эле менимче жетиштүү болот. Боор үчүн эң пайдалуу болгон биринчи азык бул уйдун боору. Анткени мында өтө көп пайдалуу компоненттер бар. Бүгүнкү күндө ошол менин байкоома караганда аз кандуулуктан жабыркаган аялдар өтө көп. Албетте эркектер арасында деле бар, бирок аялдардын арасында көбүрөөк. Ушул маселени жоюуга мен боор жеп жетишүүнү сунуштайт элем. Анткени мында ошол темир бар, ошону жеп туруу аркылуу биз аз кандуулукту жойгонго салым кошкон болобуз. Эми албетте кээ бир адамдар үчүн бул жетиштүү эмес, дарысын дагы ичиш керек. Бирок аз кандуулук өтө катуу болбосо, ушул уйдун боорун жеп туруу аркылуу аны жойсок болот. Анан дагы мында А витамини бар. А витамини жетиштүү боло турган болсо, бизде Кудай буйрса баардыгы сонун болот. Негизи ашыкчасы деле зыян бул витамин, бирок дайыма эле ашыкча боло бербейт. Анан аны ашыкча болуп калуу семьяден көз каранды. Биз таблетка түрүндө иче турган болсок, ашыкча болуп кетиши мүмкүн дагы. Биз үчүн кооптуу болот. Аны ушул азыктардан толуктай турган болсок, эч кандай зыян болбойт. Ошол себептүү ушул боор жеп туруу аркылуу А витаминин толуктайлы демекчимин. Мындан сырткары Б тобундагы витаминдердин дагы көпчүлүгү бар. Ошонун негизинде бул витаминдер ошол организмибизге жеткиликтүү түшүп тура турган болсо, анда биздеги зат алмашуулар дагы да сонун болот, жакшы болот. Анан клеткалардын жаңырып туруусуна дагы бул тобундагы витаминдердин салымы зор. Ушуларды толукташ үчүн албетте биз боор жешибиз керек, уйдун боорун жешибиз керек. Анан мында ошол витаминдер гана эмес, микроэлементтер дагы толтура. Алар дагы бизге дайыма керек. Аларды толуктап туруш үчүн дагы биз боор жеп турушубуз керек. Бир жумада 2 жолу жеп турушту мен сунуштаймын. 50 граммдан 100 граммга чейин. Анан эми эгерде сизге боор жегенге мүмкүн болбосо, врач ушул нерсени сизге айткан болсо, сизге албетте бул нерсени мен сунуштабайм, бирок мен ойлойм 95% адамдарга мындан эч кандай каршы көрсөтмө болбойт бул азыкка карата. Ошол себептүү боор жеп туруңуздар. Экинчи азыгыбыз мындан дагы жеткиликтүү. Бул болсо баарыңыздар жакшы билген жумуртка. Жумурткада 2 өтө өзгөчө зат бар. Биринчиси бул лецитин, экинчиси болсо бул холин деген. Холин эмне кылат? Холин бүгүн өтө көп кезигип жаткан жирөө гепатоз деген оору бар. Ушул жирөө гепатоздун пайда болушунун алдын алат. Эгерде сизде ушул дарт боло турган болсо, мунун ушул сизден жоюлушуна шарт түзүп берет. Ошол себептүү жумуртка жеп турушту дагы мен сунуштамакчымын. Кууруу эмес, сууга биширип жеген жакшыраак. Ар күнү эмес, муну дагы жумасына 2 жолу, 3 жолу жеп турсаңыздар жетиштүү болот. Анан дагы белгилеп айта турган нерсем, жумуртканы мисалы бир күндө жесеңиздер, максимум 2 дана жешиңиздер керек болот. Негизи чоң адам үчүн деле 1 дана жумуртка жетиштүү.
мисалы эртең мененки ушул тамак ордуна бир жумуртка жеп койсоңуздар дагы сонун болот. Анан үчүнчү азыгыбыз болсо бул космин бульон деп коет. Бүгүн өтө актуалдуу, адамдар тарабынан ушул интернет желесинде дагы көп сунушталып жатат. Ушул космин бульонду рационго кошуу аркылуу дагы биз боорубуздун абалын жакшырта алабыз жана бүтүн эле организмибизге дагы зор пайда келтирген болобуз. Мында өзгөчө бизге керектүү болгон глицин бар. Ошондой эле мында дагы өтө көп ушул актуалдуу болгон коллаген деген дагы зат бар. Ошол космин бульонду даярдап, анан аны ичүү аркылуу биз ушул коллагенге болгон муктаждыгыбызды толуктаган болобуз. Ошонун негизинде боорубуздун абалы жана ошондой эле булчуңдарыбыз, бүтүн эле организмибиз калыбына келип жакшыраак болуп калат мурдага салыштырмалуу. Космин бульонду дагы бир жумада бир жолу ичип турууну мен сунуштаймын. Анан бул азыктарды бири-бирине кандай кылып ошол колдонобуз айтайын дегеним, баардыгын чогуугу же бөлөк-бөлөкпү. Мисалы үчүн бүгүн жумуртка жеген болсоңуз, эртеге боор жешиңиз керек. Боор жегенде жумуртка жебей турсаңыз жакшыраак болот. Негизи экөө тең жеңилсе деле боло берет, бирок бир күндө болбогону жакшыраак. Бүгүн жумуртка, эртең боор, бүрсү күнү болсо космин бульон. Жумуртканы бир жумада 3 жолу, боорду 2 жолу, космин бульонду 1 жолу. Эмне үчүн космин бульонду бир жумада бир эле жолу колдонуш керек? Себеби муну даярдоонун өзү жеңил нерсе эмес. 8 сааттан 24 саатка чейин ушул сөөктү кайнатыш керек болот. Жана муну даярдоо чын айтканда мен билбейм кандай кылат, бирок ушул көп убакыт кайнатып, анан даяр болгондо ичсе болот. Ошол себептүү бир жумада бир жолу колдоно бериңиздер, өтө ашыкча убарыгерчиликке барып турбайт. Бирок ошол деле бизге зор пайда келтирет. Анан айрым адамдар ушул бүгүнкү күндө космин бульонду сатып дагы жүрүшөт. Издеп, балким интернеттен заказылап алсаңыздар деле болсо керек. Бирок өзүңүздөр колдонсоңуздар дагы жакшы болот. Негизи боор үчүн пайдалуу болгон азыктар өтө эле көп. Ошолордун ичинде өтө да айтылгандары өзгөчө алдыңкы орундарды ээлеп турат. Ошол себептүү ошол сунушталган азыктарды рационго сөзсүз түрдө кошуңуздар. Жок дегенде бир жумада бир жолу жеп ичип туруңуздар. Ошондо өтө да айткан пайдалардын баарын өзүңүздөрдөн сезесиздер. Бүтүн эле үй бүлөңүздөр менен. Анан боор үчүн өзбекчө зыяндуу болгон дагы бир 3 нерсени белгилеп айтып коеюн. Себеби сиз пайдалууну канчалык ошол көп алганыңыз менен, бирок зыяндууларды тийбей турган болсоңуз, пайда көп көрө бербейсиздер. Демек, боор үчүн эң зыяндуу болгон 3 нерсенин биринчиси бул албетте спирт. Демек, спирттик ичимдиктер өзгөчө кооптуу. Экинчиси болсо бул баарыңыздар жакшы билген ушул таттуулар, таттуу азыктар, таттуу суусундуктар жана ошондой эле мөмө жемиштер көп жегенсе, алар деле боорубуз үчүн зыяндуу болот. Ошол себептүү буларды азайталы. Ширинге болгон каалоону эми тыя эле демекчи эмесмин, бирок күн сайын жей бербеш керек да. Анан үчүнчүсү болсо бул дары-дармектер. Негизи көпчүлүк дарылар көп эле учурда негизсиз ичилип калат да. Ошол себептүү дары-дармектерди ичкенде дагы өтө кылдат бололу. Кандай кылдат болобуз? Биринчиден, өз алдыңыздарча дары сатып албайсыздар. Аптекачылардан сурап дагы дары сатып албайсыздар. Анан врачка барганда дагы, мисалы үчүн сизге 3 дары жазган болсо врач, ошонун ар бирин кыскача түшүндүрүп берсеңиз, эмне үчүн ичишим керек деп өтүнсөңүздөр жакшы болот. Анткени эми албетте көп эсе врачтар деле сизге керек болгон дарыларды жазат, бирок ар бир оорунун бир эле дарысы бар деген принцип бар. Ошону унутпаңыздар. Сахардын бир эле дарысы бар, давлениянын бир эле дарысы бар. Мисалы үчүн муундар ооруса, анын деле бир дарысы болот. Ошол себептүү кошулган башка дарыларды балким ичпей эле койсом болобу деп дагы сурап коюш керек. Зарылчылык болсо, мисалы, кээде 10 дары ичишке туура келет, 10дон ашык дары ичишке туура келет. Бирок бардык эле адамдарга ушундай көп дары сунуштоонун кереги жок. Ошол себептүү дарыгер менен дагы жакшы сүйлөшүп, тактап, балким зарыл болбосо
анча дарыларды ичпей койсоңуздар дагы жакшы болот. Маалымат сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Бул башка адамдардын көрүшүнө дагы шарт түзүп берет. Комментарийге суроолоруңуздарды жазыңыздар. Сунуш пикирлериңиздер болсо дагы жазыңыздар. Катталуучу боло элек болсоңуз сөзсүз түрдө подписаться дегенди басып коюңуз. Бул аркылуу сиз кезектеги жаңы видеолордун дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк алган болосуз.